Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу момун мусулмандар. Бүгүн болсо мен сиздер менен зекет маселеси жөнүндө сүйлөшкүм келет. Албетте, зекет ар бир колунда бар мусулмандар үчүн фарз амал болуп эсептелинет. Зекет мал мүлктүн белгилүү бир бөлүгүн жакыр болгон мусулмандарга берүү деген түшүндүрөт. Зекетти берүү мезгили келгенде кечиктирбестен орундатууга тийиш. Себепсиз түрдө зекетти кечиктирген киши албетте шарият боюнча күнөөкөр болот. Ыйык Курани Каримди Бакара сүрөсүнүн 110 аятында зекет тууралуу мындай деп Аллах Таала айткан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вакиму салата ва ату закат. Намазга тургула жана зекет бергиле деп бизге буйруп атат. Ва туқаддиму ли анфусикум мин хайри таджидуна индаллах. Ошондой өзүңөр үчүн мурда жасаган жакшылыктарыңарды Аллахтын алдында. Инналлаху бима та'малунал басир. Албетте Аллах силердин эмне кылгандарыңарды көрүүчү жана билүүчү. Колуңарда бар ар бир мусулманга зекет берүүгө насип кылсын. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.